Эгерде жигиттер кыздар менен жүрсө же кыздар жигиттер менен жүрсө күнөө болот, и күнөө ата-энеге да жазылат да. Тилекке каршы ошондой иштер аябай тарап атат Кыргызстанда. Мына статистика дейсиңер, статистика боюнча 1000 кызга 14 аборт болот экен, 20 жашка чейин. 1000 кызга Кыргызстанда 14 аборт экен. А бизде Кыргызстанда канча 100 миң деген кыздар бар, 20 жашка чейин. Ошондо канча аборт болуп атат? Бул кандай чоң, бул уят нерсе, абийирсиздик болот да. Адам өлтүрүү бул чынында. Мына ошондой нерсе. Буга эркектер да күнөөлүү, кыздар да күнөөлүү болуп атат. Андан кийин турмуш куруш аябай татаал болуп калат да, татаалдашып кетет. Анан экинчиден, мисалы, силер 23-те үйгө келсеңер, кайненеге оппозиция болсуңар. Анткени кайненеден да акылдуу болуп калсыңар. Кайненеңер эски киши, силер жаңы киши, дипломуң бар болуп. А жаш келсеңер, кайнене силер менен урушпайт, анткени силер оппозиция болбойсуңар да. Кайнене аябайт, жаңы келген келинде. Силер мисалы мына кыздар экспорт барасыңар, тура өзүңөрдүн үйүңөрдө эмес да. Бирөөнүн үйүнө барасыңар. Анан бирөөнүн үйүнө барганда кайнене келип карайт, ой, картайып калган бирөөдү алып келиптир деп, анан кийин силерге эмете баштайт, мамилеси. Оппозиция. Анан ошон үчүн эртерээк тийиш керек. Мына мисалы менин келинчегим айтты, мурда жылда эле төрөчүм, вообще эле проблема болчу эмес. Азыр 3 жылда бир жолу төрөйм, вообще проблема айта. Ооруп, канча дары алып ушинтип кыйналат да. Ошон үчүн мына кече күнү 16-дагы кыз 3 төрөдү. Барып эме бабанов өзү 500 миң сом берди. Көрдүңөр а барыңар? Кыргызстанда 3 төрөдү 16 жаштагы кыз. Нормально эле атпайбы? Бул жөнүндө Европа бизге ошондой стандарт койду. Эми биз болсо европеец болуп 23 жашта чыгабыз. Анан 23 жашта бір түшүп кетет бетиңерге.